мындай инсандардын бири, биздин кыздарыбыздын бири дүйнөлүк мекемелерде жетекчи орунда жүргөн Жолдош Алиева Рахат деген ЮНЕСКОнун өмүр бою билим алуу институтунун программасынын жетекчиси өзүнчө Жолдош Алиева Рахатка берсек, Рахат мына азыр Германиянын Гамбург шаарында турат, азыр ал жакта жаңы элдер ойгонуп жатат. Рахат мына азыр онлайн бизде отурат. Рахат, сөз сизде. Саламатсыздарбы конференциянын катышуучулары жана бүгүнкү баяндамачылар. Кечиресиздер, мен эртең мененки саат 6 эле Гамбургтан сүйлөп атам. Көп баяндамаларды укпай калдым, ошондуктан мен кайталашым мүмкүн. Кечирип коесуздар алдын ала. Анда менин баяндамам негизинен гумандуу билим берүү жана педагогиканын тарыхый жана глобалдык көз карашы тууралуу болмокчу. Биринчиден, гуманизм адамдын кадыр баркын, эркиндигин жана көз карандысыздыгын жагдырган, кеңири таралган философиялык ойлордун системасы катары бир убакта адабиятта, билим берүүдө, психологияда басымдуу болгон. Тарыхый тоордун талабына жараша гуманизм түшүнүгү дагы өзгөрүүгө дуушар болду. Бул түшүнүк адамзат цивилизациясына чоңулашып келип, классикалык Кытай, Греция жана Римде өнүгүп өрчүп, Конфуцийдин, Платондун жана Аристотельдин жана башкалардын еңбектеринде кеңири айтылып келген. Гуманиста деген сөз Италия тилинде гуманитардык илимдердин мугалими дегенди түшүндүрүп, италиялык Ренессанс кайра жаралуу тобуна таандык. Өзүнүн түпкү маанисинде гуманизм бул адамдардын эбегейсиз зор потенциалы жана тубаса этикалык сезими бар деген ишеним. 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башында гумандуулук көбүнчө адамзатта коркунуч туудурган түрдүү күчтөргө каршы турушат катары түшүндүрүлүп, айтылып жана талкууланып келет. Ал эми билим берүү философиясында жана практикасында гумандуулук билим берүү тууралуу Аристотель, Эразм, Пантен, Каменский, Руссо жана Песталоцци жана башка көптөгөн ойчулдардын чыгармаларынан жана ойлорунан табылат. Мисалы, Аристотель үчүн адамдын бардык аракетинин максаты эң жогорку деп саналган бакытты талап болуп эсептелет. Ал эми интеллектуалдык акыл эстөө ишмердүүлүк ушул түпкү максатка жетүүнүн эң жакшы жолу деп берилет. Бул максатка умтулуу бул өзүн өзү ишке ашыруучу аракет катары эсептелет. Билим берүүнүн максаты демек адамдарды бактылуулукка жеткирүүгө керектүү жөндөмдөрдү жана мүнөздү өстүрүү болуп эсептелет. Эми кыскача айтып кетсек, көбүнчө Руссо өзүнүн Эмили деген чыгармасында адам табиятынан эле жакшы сыптыкка ээ деген ишенимди баса белгилесе, коомдун жана анын институттары бузук күчтөрдүн каршы тура алган мүнөзгө ээ деп айтат. Ал эми Руссо үчүн адамдын табигыйлыгын же тубасалыгын сактоого умтулуу үчүн билим берүү экенин жактайт. Анын айтымында гумандуу жана сезимтал мугалим окуучуга өзүн өзү камсыз болууга жана потенциалын өнүктүрүүгө жана табигый түрдө үйрөнүүгө мүмкүндүк бериши керек деп эсептейт. Проблемаларды коюу жана ачуу ыкмаларын мугалим менен окуучунун жылуу жана эркин мамилеси болуп эсептелет. Акыркы 2-10 жылдыкта экзистенциалдык философия, билим берүү философиясынын салттуу компоненттери катары колдонулуп, анын басымы окуучунун сезимин, азабын, кубанычын, ошондой эле эркин адамдык сапатын жана маңызын же мүнөзүн бекемдөөгө жардам болуп эсептелет. Психология менен таасири билим берүү философиясына жана практикасына эң чоң. 1950-жылдардын ортосунда гуманистикалык психология, бихевиористик психология же жүрүм-турумга багытталган психологияларга жооп катары чыгып, билим берүү илиминде гуманизм ойлоруна кандай салым кошконун түшүнүү абдан маанилүү деп эсептелет. Гумандуу билим берүү жана педагогика адамзат жаратылыштын бир бөлүгү катары кароосуна көңүл бурушу абзел. Адамзаттын бакубат жашоосу, өзүн өзү өнүктүрүшү жаратылыш менен тыгыз байланыштуу. Климаттык өзгөрүүлөргө адам баласынын таасири чоң. Ал эми туруктуу өнүгүүнү өткөнгө ар бир инсан өз салымын кошушу керек. Гумандуу педагогика жана гумандуу билим берүү мына ушул маселелерге дагы көңүл бурушу зарыл. Ошондой эле учурдун эң актуалдуу маселелеринин бири болгон санариптик трансформация же кубулууда адамзатка багытталган өзгөрүүнү жана өнүгүүнү талап кылуу керек. Гумандуулукка багытталган билим берүү жана мына ошого кошулган маселелерди сериптөөгө, чечүүгө жол көрсөтүшү зарыл.
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ерте тұрып, эми эс алсаңыз болот. Чоң рахмат сизге.